Урматтуу Эркин Маратович, сиздин маалыматыңызды уктук. Кеңири жанатан бери көйгөйлүү маселелерди биздин коллегалар айтып атышат. Ачыгын айтканда бүгүнкү күндө эми саламаттыкты сактоо тармагында көйгөй чоң. Эми ал бир күндө эле же болбосо бир аз убакытта эле ордуна келип калыш оор маселе бул. Бирок колдон келген аракеттерди жасап атасыздар. Өзүңүздүн маалыматыңызда дагы айтып кеттиңиз. Бир гана нерсе ушул мынау сиз жумуш ордун кече күнү ант бердиңиз. Мынау ант берип баштаган ага чейинки деле жасап аткан жумуштарыңыздарда ушу ачыктыгыңыз, элге жакындыгыңыз деп билебиз да. Анан өзү негизи алганда кыргызда жакшы сөз бар. Орунду жашырсаң өлүм ашкере дегендейчи. Ошого сиз кадрдын жоктугу, бүгүнкү күндөгү абалды, айлык маянанын аздыгын ачык кайрылганыңыз бул сиздин мындан бул жакка алдыга карай жылууңузга жакшы өлгө берет да. Эми ачык айтыш керек. Кандай болбосун ачык айтыш керек. Мисалы, мына бир эле көйгөй, сиз жаңы эле жумуш баштаганыңызда урматтуу президентибизден сөгүш алдыңыз. Ал жердеги ситуацияны көрдүңүз өзүңүз. Ошол жердеги баягы кардиохирургиядагы жаш балдардын өлүмү, көрдөн болуп аткан өлүм. Эми ал жөндөн жөн болгон жок да. Сиз мисалы өзүңүз сөгүштү алдыңыз. Бирок ошол жердеги ошол тармакты күрүрүт эткен орун басарларыңызбы, же болбосо кайсы бир начальник управлениялар менен ич ара бир анализ кылдыңызбы, эмне себептен алдык деп? Аларга кандай жаза көрүлдү? Ошол боюнча кыскача айтасызбы? Рахмат, Алишер Абибуллаевич. Ооба, ошол учурда кардиохирургиядан ошондой окуя болгон. Кыскача айтып кетсем, ошондо бизден чет мамлекеттен келген бригада жасаган операциялар 3 умуркай каза болду. Андан кийин биз кийлигишип, президент айткан тапшырмалардын баарын 2 күндө аткардык. Бирок операцияларга мындан кийин өзүбүздүн кардиохирургтар лидер болуп катышат деп буйрук мен бергем. Ошондон кийин дагы 20 балага операция жасалды, бирөө дагы өлгөн жок. Бул дагы бир демке жөнүндө айтып кетиши, мен оюмча айтып кетиш керек. Эми менин орун басарларыма бул окуя боюнча мен эч кандай сөгүш эчтеке жарыялаган жокмун. Мен оюмча мен министрликтин башчысы катары буну мен өзүмө алышым керек. Анткени негизи эле бул иш чара биздин контролдо болчу. Бул ошо чет мамлекеттен келген кардиохирургтордун өздөрүнүн, менин оюмча азыр деле айтып кетем, мүчүлүштүктөрүнөн кеткен. Рахмат, Эркин Маратович. Мындай да, мындан кийинки ушундай жагдай кайталанбаш үчүн кандайдыр бир чараларды көрүшүңүз керексиз. Негизинен катуу талаптарды коюшуңуз керек. Эми ошол тармакты ким күрүрүт этет? Эмне себептен ошол жолго келди? Эми чара көрбөсөңүз, сиз бардык нерсени мойнуңа ала берсеңиз, эми жалгыз кайсыл жакка жетишесиз? Ошондо эгерде мисалы мына сиздин өзүңүздүн центральный аппарат, өзүңүздүн жаныңыздагы ошол замдардан баштап өзүңүздүн командаңыз күчтүү боло турган болсо, ошондон калган региондордон требут этесиздер да. Анан өзүңүздүн сотрудниктериңиздерди аяп олтура берсеңиз, анда кандай жылыш болот? Ошондуктан мен сунушум сизге катуу чараларды көрүшүңүз керек. Тартип болуш керек биринчи кезектечи. Мен ошондой ойлойм. Анан Эркин Маратович, мисалы мына саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамдын 162 беренесинде так жазылып турат. Жаш адистерди кызматтык үй менен камсыз кылуу. Жылына бул бир жолу төлөнүүчү жөлөк пулдар боюнча. Азыркы күндө бизде кадр таңкыстыгы деп атабыз. Ошол жактан өзүбүздүн кадрларды даярдап келишибиз керек. Мына мамлекеттик ипотекалык компания урматтуу президентибиз жакшы шарттарды түзүп берип атат. Мен сунуш берет элем. Ошол ар бир райондогу администрациялардан сунуштарды алып, ошолор менен биргеликте ар бир райондун өзүнүн муктаждыгына жараша тизмелерди берсе, сиз эми ар бир областтагы райондорду сотрудниктерди эми главврачтар менен башкалар менен акылдашып отурбай, ошол акимдер менен биргеликте дагы бир талкуу кылып же бир комиссия түзөсүңүздөрбү? Ошондо бир эффективдүү болот деп ойлойм да. Ошол нерсеничи бир карасаңыз.
Ошого утурлайлы. Мисалы мен буга чейин дагы айтып кеткенмин. Мен сизге сунуш катары дагы жакынкы арада сиздин выездной выездиңиз боло турган болсо, ошол Ош областынын Кара Суу району эң чоң район. Өзүңүз билесиз. 1,5 миллионго жакын калкы бар. Мен ар бирине токтолбойн. Ошол эле буга чейин айтканмын, 30 адыр мурда 30 адыр айыл өкмөтүндө роддом бар болчу. Ошол жабылып калган. Сизге протоколдук тапшырма дагы берилген. Ошондой эле мына областтык кан борбору зданиясы боюнча бир топ жылдан бери маселе көтөрүлүп келип атат. Ошол боюнча. Андан сырткары райондогу бир топ больницалардын абалы боюнча, жаңы курулуп аткан, иштеп турган больницалардын абалы боюнча бир убактыңыз болсо айтыңыз, чогуу эле барып көрөлү жеринде. Маселени жеринде чечели. Ошондо дагы бир топ алгылыктуу иштер болсо керек. Жанагы айлык маяналар боюнча. Айлык маяналарды жакшы идея. Бирок эгерде мыйзам менен кандайдыр бир аракеттер болуп аткан болсо, келиңиздер, мыйзам алып келиңиздер. Жардам берели биз. Биринчи кезекте, мисалы азыр мугалимдерге караганда, врачтардын же болбосо медайымдардын айлыктары аз болот. Биринчи кезекте ден соолук. Ушул тармакты жакшыраак карашыбыз керек. Дарылардын сапаты боюнча. Буга чейин да бир топ жолу айтып кеткенбиз. Мисалы азыр мына аптекаларда, жана биздин коллегаларыбыз дагы айтып кетти, психотроптук таблеткалар канчалаган сатылып атат. Ачык эле сатылып атат ал жерде. Рейдтерди өткөзүп өзүңүздөр катуу көзөмөлдөсөңүздөр жакшы болот да. Ушул боюнча кыскача оюңузду айтсаңыз. Рахмат, туура айтасыз. Областтарда, региондордогу ситуацияны, аймактарда дагы көйгөйлөрдү азыр биз салмак сактоо системасы боюнча бир гана Минздрав калыптыр да. Мурун облздравтар бар болчу, биздин управленияларыбыз. Тилекке каршы аларды жоюп салышкан 15 жыл мурун. Азыр бизде область деңгээлинде, район деңгээлинде биздин управлениялар жок. Бүт 3000 мекеменин көйгөйлөрү түп-түз барып туруп Минздравга келишет, такалат, биз ошол маселени чечишибиз керек да. Биз же саясатты ойлонушта, мына урматтуу депутат айтып кетти, анализ, стратегия, же биз ошондой жергиликтүү проблемалар менен алаксыз болуп атабыз да азырчы. Ошон үчүн биз азыр пландаштырып атабыз, облздравтарды, горздравтарды жандандыруу боюнча биз кошумча штат же кошумча акча сурабайбыз. Биз ошо ичибиздеги уюмдарды реформа кылып туруп, биз сөзсүз түрдө Минздравдын область деңгээлинде, Бишкек менен Ош деңгээлинде горздравтарды жандандырышыбыз керек. Ошондо биз Минздрав саясат менен алектенге убакыт болот. Жергиликтүү бүт маселелерди ошо биздин областной управлениялар иштеп чыкса, ошол жактан көпчүлүк маселелер ошол деңгээлде чечилиши мүмкүн. Биз ал жагын Рахмат. Жакшы аракеттериңиздер бар экен, ошондуктан мындай чогуу иштешели, кандай жардам керек болсо айтыңыз. Анан сизден ушул жерде графигиңизге карап туруп айтсаңыз, кайсы айда выездге чыга аласыз. Көйгөй көп. Эми бул жерде сөз менен айтканга көп убакыт кетет. Жеринде бир катар көрсөк, бир күн убактыңызды бөлсөңүз, ошонун алкагында ошонун барган жеринде чечилүүчү маселелер да бар да. Барып ошол рай администрация менен биргеликте, айыл өкмөттөр менен, айыл өкмөттөрдүн сунуштары бар. Ошол жердеги областтын жетекчиликтери менен карай турган болсок, бир топ маселелер чечилгидей болуп турат. Ошого качан убактыңыз болот сиздин? Биз мына жакында кайсы числода Ошто ремонт бүтөт роддомдо. Ошол убакытка мына жакында эле мэр чалып айтышкан. Точно датасын азыр айта албайм, бирок мына жакын келе жаткан жумалардын биринде пландаштырып атканбыз, ошол жака барганга чогуу барайлы Ошко. Рахмат. Эми негизинен алганда жакшы аракеттериңиздер бар экен, ишиңизге ийгилик. Жанагы окшогон каргашалуу окуялар кайталанбасын, Кудай сактасын ал нерседен. Самый главный ушул күчтүү команда менен жалпы мамлекетибизге кызмат кыла бериңиздер. Рахмат чоң. Рахмат.